Гүлзаттын көлөкөсүндө калып кеттиң деп кээ бирлер бетиме эле айтышат. Көпчүлүк сыйлайт. Ичимден ачууланып аттым, ичимден бышып бүтүп аттым. Мен мисалы үчүн купальник кийип эл астына чыга албайм. Ар дайым эле жаштайыбыздан эле атаандашуу болуп келген. Бул өзү нормалдуу нерсеби же иштеп чыгыш керекпи муну дагы? Арданам. Көңүлүм чөгөт. Сен малдан айырмаланып өзгөчөлөнүп турасың. Элестетиңиз, чөнтөгүңдө 500 сом акча жок. Же болбосо алты тилде укмуш сүйлөгөн кызсың. Ушул сенин деңгээлиң идиш аяк казан табак менен эле калып кетеби? Ажырашуу болот экен, бөлүнүү болот экен. Акча ойногон жерде көп жакшы нерселер жоголо баштайт экен. Жолдошуң менен дагы ортодо бир иш алып баруу жакшы нерселер жаратпайт экен. Тартынуу, уялуу, ыйба кылуу деген сезим такыр жок. Сендей аял менин балдарымды тарбияласын деп мен сага үйлөнгөм дейт. 2 айдан кийин Америкага учам, балама барам. Жеңилбестен жеңиш жок деген сөз бар. Кадырман көрүүчү, саламатсызбы? Сиз Сереп ТВ каналынан, Сереп ТВ YouTube каналынан кезектеги маекти көргөн атасыз. Биринин алып баруучусу мен Айжан Нурманбетова, ал эми бүгүнкү менин маектешим, ишкер айым, Тил академиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, көп балалуу эне десек дагы болот, кыйын айым Амина Мамытбекова. Гүлзат Мамытбектин бир тууган сиңдиси. Кош келипсиз студияга. Алгач мындай кылалы, Амина айым. Мен жогоруда сизди өзүм билгенден тааныштырдым. Кошумчалай турчу нерселер барбы? Өзүңүздү дагы ким деп тааныштырат элеңиз? Ким деп тааныштырганда, кандай десем, көп адамдар бар да, мактангысы келет, кымбат баалуу буюмдарын айткысы келет, унааларын айткысы келет, особняк үйлөрүн айткысы келет. Анан мен мактангандан алысмын. Колдон келишинче жөнөкөй жупунуу болгонго аракет кылам. Мен ким деп тааныштырсам, мен 4 баланын энесимин. Жубаймын, жакшы жубаймын деп ойлойм, аракет кылам. Тилчимин, тил билем, бир нече тил билем. Ошол ишкер айыммын. Кудайга шүгүр. Ошентип айтайынчы. Эл мактасынчы. Сиз болсо бизге ал кезде азыр Сереп ТВ болуп калбадыкпы? Ал кезде Супер ТВ болчубуз. Канча жыл өттү? 3 жыл өттү окшойт. 3 жыл мурда. 3-4 жыл өтүп калды. Гүлзат айымга маалыматты колдоо керек болгон учурда сиздер болсо массалык маалымат каражаттарына толук кандуу маалымат берип аттыңыздар да. Ошо Гүлзат айымда бир сыноо болду, көпчүлүк билгендей эле. Ал кезде сиз менен мен баарлашканда таптакыр башка Амина эле да. Андан кийин кече жакында мына бул маекке чейин экөөбүз кезигип калып өзүнчө баарлашуу болду. Таптакыр өзгөрүү болуптур да. 3-4 жылдын ичинде эмнеден улам андай өзгөрүү болду? Же болбосо бир тууган эжекеңизде ошондой сыноо болуп атканда сизде дагы сыноо болуп, мен сизди балким башка жагыңыздан көрүп алдым. Ошол мен сизге маек бергенге келген кезде Гүлзат эжем бир сыноо башынан сыноо өтүп атты. Ал сыноолор биздин үй бүлөбүзгө көлөкө түшүрүп атты да. Бул биринчиси. Экинчиси, Гүлзат эжем анчалык деле силер айткандай жаман адам эмес деп мен ошону элдерге жеткизип бере албай аттым. Ичимден ачууланып аттым, ичимден бышып бүтүп аттым. Анан сиз айтып атпайсызбы, ошо өзгөрүп турсуң деп 4-үнчү баламды жарык алып келдим. Андан кийин анан эне болгон сайын ошончолук тажрыйбаң ашат экен, көрөгөчтүгүң ашат экен, билим алганга умтулат экенсиң. Биз энелер коомго көп салым кошот экенбиз балдарыбыз тарбиялап атып. Ошон үчүн көп окуганга аракет кылдым, билимге сүңгүп киргенге аракет кылдым. Кээ бирлер билимди үстүртөн эле алып коет экенбиз да. Ошон үчүн мен билимге сүңгүп кирип, башотум менен билим алайынчы, энелик милдетимди аткарганга мен татыктуу болоюнчу деп өзүмө өзүм суроо берип, анан көп жактан окуп изилдене баштадым. Издене баштасаң эле көп нерсени ала алсак болот экен. Ошон үчүн мен айтам, өзгөрө алдым окшойт деп. Анан сиздин сөзүңүзгө кошумча, адам баласы, айрыкча биз энелер өзүбүздүн физикалык, менталдык, руханий, психологиялык саламаттыгыбызга биз энелер көп маани беришибиз керек экен. Биз энелер саламаттыгыбыз сак болгондо, денибиз сак болгондо ошондой балдарды тарбиялап коомго кошо алат экенбиз. Ошону мен ушунчалык баамдап жеттим. Ошон үчүн эң биринчи эле өзүмө суроо бере баштадым. Кой мен өзүм өнүгөйүн, өзүмдүн үстүмдөн иштейин. Өзүмдү бир жогорку тепкичтерге жетелеп сүрөп чыгайын деп издене баштадым. Анан ушунун натыйжасы ушул болду окшойт. Бизди ата-энебиз бакканда, тарбиялап келгенде жаштайыбыздан эле ушинтип келген да. Сен жөнөкөй эле адам эмессиң. Сен малдан айырмаланып өзгөчөлөнүп турасың. Сенин аң сезимиң бар. Жанакы сөз бар го, тойгонго кылып канагат, торпок да жанын багалат дейт да. Анан мага атам айтар эле, сен торпок эмессиң. Сенин аң сезимиң бар.
тойгонуңа канаат кыла бербе. Бир жогорку тепкичтерге өзүңдү өзүң жете эле. Билим ал. Өзүңдүн күчтүү сапаттарыңды курчутуп алып чык. Катылуу сапаттарың бар. Ошолорду алып чык. Сыртка элге көп билип эмгек жасаганга аракет кыл деп атам энем ошо жаштайыман бери ушинтип мага азыктандырып, суугарып ошол билимдерди кулагыма кумдай коюп келген да. Ошон үчүн ушул дагы балки мага таасир бергендир ошол сөздөр. Ошо издене баштадым, аракет кыла баштадым. Бирок буга чейин эле мен 8 китеп жазгам да. Буга чейин мен 8 китеп жазып, кыргыз мен бирөөсүн эле билет экем да. 8 китеп жазгам. Анан ошол китептерди жазып, бул китептер жакшы алкыштарды алып, ошол кезде хит болуп жакшы сатылган. Анан дээриңде болсо, тегиңде болсо, ар жагыңда болсо бирдемке жаза алат экенсиң, айта алат экенсиң, оюң менен бөлүшө алат экенсиң. Ар жагыңда эчтеке жок болсо, анан бир мажүрө, маңыроо, бир аңкоо адамга айланып калат экенсиң. Кайсыл тилде жазылган ал? Кыргыз тилинде. Мен нолдон башталган миллион беле, ошол китебиңизди билет экем. Ушул нолдон башталган миллион деген бул биринчи алгачкы китебим болду. Андан кийин 7 китеп жазып чыктым, бирок баары жакшы сатылып, азыр калбай калды. Мага элдер жеке баракчама жазышат, эмне китебиңиз барбы, сатып алайынчы дегенде китеп жок. Азыр китеп калбай калган, сатылып бүткөн. Гүлзат айым, Гүлзат Мамытбек, сиздин бир тууган эжекеңиз дагы кыргыздын кыйын кыздарынан ал айымдын талантын, өнөрүн, билимин, илимин көпчүлүк сыйлайт. Аны менен катар сиз, бул сиздердеги ошол тарбиядан улам, ошол билим алуудан улам ушундай бир чоң жетишкендиктерге жетишип отурасыздарбы? Же болбосо өзүңүздөрдө барбы ушул нерсе дээриңиздерден? Биринчиден Гүлзат эжемди мактап, аны кубаттап келген адамдар да бар. Ошол эле учурда хейтерлер да көп. Аны жактырбаган күйөрмандар да, күйөрман дебейин, аны жактырбаган кишилер да көп да. Гүлзат эжемдин күйөрмандары, аны карап келген адамдар экиге бөлүнөт. Бирөөлөрү хейтер болсо, экинчилер аны жамандаган, кемсинткен кишилер. Гүлзат эжемди мен ар дайым урматтап сыйлап келгеним себеби чынында билимдүү. Чынында билимдүү. Билимди үстүртөн эмес, тереңдетип ушунчалык түйүнө чейин түшөт. Ушул сапат өтө жакшы. Анан курчтугу бар, тайманбастыгы бар, иш билгилиги бар, чечкиндүүлүгү бар. Көп аракет жасайт. Бир нерсенин үстүнөн түшөт дагы аягына чейин жакшы алып барат. Көп элге да ошол эле учурда пайда алып келе алат. Кээ бирлер аны түшүнбөйт. Түшүнбөй эле сен ашыкча жал жактаган экенсиң, ашыкча эле шаңкылдай берет экенсиң, эмне-мча күлө бересиң, бир аз олуттуураак, серьезный дейбиз го, олуттуураак болбойсуңбу деп сын пикирлер менен айтып келишет. Ошол эле учурда аны кубаттагандар да көп. Аны сиз айтып атпайсызбы, бул дээриңизде барбы, ата энеңиз бергенби деп атпайсыз? Бул сөзүңүзгө да өтө кошулам да. Ата энелер бизге, балдарга көп таасир берет экен. Таалим, тарбия берет экен. Анан ошону биз унутпашыбыз керек экен да. Азыр биз айтып атпайбызбы, коом бузулду деп эле коомду эле күнөөлөп келип атабыз да. Тарбия бербей, тарбиясыз балдарыбызды коомго чыгарып койгон биз ата эне күнөөлүү эмеспизби? Ушул суроону ата эне ар бир өзүнө берсе, баламды тарбиялап атамбы, коомго кошуп атам, коомго менин балам зыян алып келип аткан жокпу деп ушул суроону өзүбүзгө берсек, мен ойлойм ата энелер жакшы коомду, аң сезимдүү коомду тарбиялап чыга алабыз да. Анан мен атамдын сөзүн эч качан унутпайм. Атам айтар эле, ишиң калса калсын, ашың калса калсын, балам билимиң калбасын. Окуп аткан китебиңди аягына чейин чыгар дейт эле. Энем айтат эле, апам дейинчи. Апам айтат эле, эки бет баракты бүгүн окусаң дагы, ушул сенин чоң жетишкендигиң. Сен демек дагы бир аз болсо дагы өйдөлөдүң, жогоруладың деп айтар эле да. Ошон үчүн бизге илгертен эле жаштайыбыздан эле ушул багытталып келген да. Билимге умтулгула, балдарым, бийиктегенге умтулгула. Силер ушу азыркы турмуш, тиричилик көйгөйүңөр менен өйдөгө чыга албайсыңар. Мындан бийиктегиле дечи эле да. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, ата энемдин салган салымы өтө зор. Кайсыл бир массалык маалымат каражаттарына берген маегиңиз бар экен. Гүлзат Мамытбектин көлөкөсүндө калдың деп дагы айтышат депчи. Эмнеден улам ал сөз келип чыккан? Тема ошондо берилген экен да? Тема ошондой берилди биринчиден, экинчиден бул эми ар бир адамдын өзүнүн көз карашы. Мага да кээ бир адамдар келип, Гүлзаттай боло албадың, Гүлзаттай жарып чыга албадың, Гүлзаттын көлөкөсүндө калып кеттиң деп кээ бирлер бетиме эле айтышат. Анан бул ойлор, бул сөздөр мени ардантышат, кадимкидей капа болом.
Анан бир чет ойлоном, Гүлзат эжем менден улуу, жолу улуу, бир топ жашы улуу. Анан Гүлзат эжемдей болуш кыйын. Гүлзат эжем тайманбас, өрт, курч, жалын, ташкындаган энергия, кайнап чыккан бир энергия, өтө курч, бели күчтүү, акылы күчтүү адам да. Ошон үчүн анан Гүлзат эжемдей болбосо болгондурмун. Бирок ошол эле учурда өзүмдүн деле аздыр көптүр жасаган иштерим бар деп айтып келем. Азыр көп деле ага арданбай калдым. Кайра тескерисинче айтам, ооба, менин ушул эжем, ушундай кыйын эжем бар деп айтып коем. Ошол. Ал адамдар көлөкөсүндө калдың деген сөз менен эмнени айткысы келет? Мен мисалы толук кандуу түшүнгөн жокмун. Билбейм, эмнени айткысы келет, ал кишинин оюна түшүп кире албайм. Анан бул ал кишинин жеке ою, балким мени Гүлзат эжемдин көлөкөсүндө көрсө көрүп аткандыр. Ошол эле учурда мени кайра баалашып, көбүрөөк мага мактоо алкыш айтышып жүргөн адамдар жок эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, бул адамдын жеке ою. Батирден куулуп көчөдө калган окуяңыз мага кызык болду да. Батирдин акчасын, ижаранын акчасын төлөй албай, ошол батирден куулуп, андан кийин өзүңүзгө максат коюп, менде акча болуш керек экен, мен өзүмдүн батиримди алышым керек экен деп 25 жашыңызда Борбор калаадан өзүңүздүн батириңизге ээ болгон экенсиз да, өзүңүздүн батириңизди алган экенсиз да. Бул ошол тепкич, ошол окуя тууралуу сурагым келип атат. Айылдан келдиңиз. Айылдан келгенде мындай экен да. Айылдан келгенде Бишкекте оор, кыйын турмуш күтүп турат экен. Аларга сынып калбаш керек экен. Аларга туруштук бериш керек экен. Биз качан аларга туруштук бере алабыз? Өзүбүздө билим болсо, өзүбүздө аракет болсо, умтулуу, талпынуу сезим болсо, ошол тоскоолдуктарды, кыйынчылыктарды жеңип, дагы бир өзүбүзгө чоң жолдорду, горизонтторду ача алат экенбиз. Ошондой убакыт болгон, батирден куулган убактыбыз болгон, ижара акчасын төлөй албай болгон. Ошондо ал кезде 500 эле сом болчу. Элестетиңиз, чөнтөгүңдө 500 сом акча жок. Же болбосо алты тилде окумуш сүйлөгөн кызсың. Болгону ал кезде мен жаш болуп калып, окуйсуң. Ошол эле учурда 2-3 жерде иштейсиң, анан акчаңды толук жеткире албайсың да. Сенин 2 жумушта иштеп келген акчаң түтпөйт. Ошондой убакыттар болгон. Бирок ошол кыйынчылыктарга сынып калбай, тебеленип кетпей, ушаланып кетпей, кайра тескерисинче күч топтоп, дарыметиңди топтоп, өзүңдү курчутуп, кайра кыйынчылыктарды жеңе билүү, мына ушул бир чоң эрдик экен да. Ошону айткым келет. Сиздер өзү үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Үй бүлөдө 5 бир тууганбыз, бир агам бар. 2 эжем, анда менден кичүүсү кыз, 4 кыз, 1 эркек бала. Башка кыздарчы? Негизи публиканы жактырышпайбы? Биз билгенден сиз, анан Гүлзат Мамутбек. Бул деле адамдын өзүнө байланыштуу болот экен, адамдын табиятына, жаратылышына байланыштуу болот экен. Балким Гүлзат эжемде ушунчалык көп энергия бар, элиме кызмат кылайын, элиме кичине болсо да пайдасын жеткирейин деп аракет кылып турат. Мен буга чейин көбүнчө үй бүлөгө басым жасап келдим. Үй бүлөмдү биринчи орунга коюп, ушу балдарымды, 4 баламды эрезеге жеткизип, тарбия берип, кичине болсо да билимимди кулагына куюп калайын деп, ошону көбүрөөк көздөп аттым. Анан азыр байкап көрсөм, менин деле убактым кетип бараткандай, мен деле өмүр бою жашай бербейт экем. Азыр мынакей 40-ка чыгып калдым. Анан балким мени дагы элге айтып кетчү насаатым бардыр, бөлүшүп кетчү тажрыйбам бардыр. Анан ушул эле учурда өзүмдүн өздүк баракчама, Instagram баракчама толгон токой кат келет. Канттиңиз, эмне кылдыңыз, эмне кылсам туура болот, ушуну ушинтсем туура болобу, бул бизнес ача албай жатам, бул ишимди алдыга жылдыра албай жатам, баламды тарбиялай албай жатам, же болбосо куугунтукта болуп атам деген толгон токой каттар келет да. Анан ошонун негизинде ойлоп көрдүм. Элде суроо талап бар экен мага болгон. Мен элге кичинекей бир тырмактай болсо да бир нерсе бере алат экенмин. Анан өзүңүз да мына чакырып отурасыз. Балким Айжан чакырып атса, Серептова чакырып атса, анда мен да келейин деген ошол болду. Азыр зээнди кейиткен нерсе, ушундай жүрөгүңдү өйгөн нерсе, бул биздин караңгычылыгыбыз болуп атат. Караңгычылыгыбыз болуп атат дегенимде, аялзат биз 90% коомду тарбиялап келет экенбиз да. Айтайын дегеним, балдарыбызга 90% талим тарбияны биз берет экенбиз. Демек, биздин балдарыбыз бул эртеңки коом, эртеңки биздин муун. Ошон үчүн аялзат
эң биринчи өзүнө өзү суроо берип, мен билим алайын, мен жогорку тепишке көтөрүлөйүн дешибиз керек экен да. Ошол анан кээ бирлер бар, мен жеке өзүмдүн оюм да. Менде бир ушундай учур болду. Өзүмө ушунчалык ичим кейиди да. Ушул сенин деңгээлиң идиш аяк казан табак менен эле калып кетеби? Өзүңүзгө суроо бердиңиз. Өзүмө суроо бердим менчи. Болгон дараметиң ушулбу? Болгон кудуретиң ушулбу? Мындан башка нерсе колуңдан келбейби? Идиш аяк ушул тамак болду. Мындан башка үйдө көтөрүлө албайсыңбы? Деп өзүмө өзүм ушундай суроо берип ичим ушунчалык өрттөнүп атты. Башка колуман эч нерсе келбейби? Деп анан кийин көп издене баштадым, окуй баштадым. Чет тилдерин дагы өздөштүрө баштадым. Анан кийин жана катаңдын суугарып койгон суусу бар экен да, сага берип койгон деми. Балам, сен өзүң дараметиң бийик. Сен колуңдан көп нерсе келет. Сен майда нерсе менен канааттана бербе. Сен жогоруга умтул деген сөздөрү дагы деле кулагыман кетпейт да. Ушул мага пайдабал болуп түптөлүп бүтүп калыптыр. Ошон үчүн ушу сиздин сөзүңүзгө кошумча чакырганыңызга рахмат. Элге дагы бир кошумча айта кетчү нерселер, кичинекей нерсе менен эле канааттанып калбай, дагы да өзүбүздү алдыга сүрөйлү, жылдыралы, өзүбүз умтуналы, талпыналы. Кээ бир адамдар бар да, мамлекет мага эчтеке бербей атат. Ата энем мага эчтеке бербей атат. Жолдошум мага тоскоолдук болуп атат, мага эчтеке кылып бербейт деп эле башка бирөөнү милдеттендирер ой пикирге түшүп калабыз да. Ошондой психологияга түшүп калабыз. Кел өзүң суроо бер. Мен өзүмдү өзүм кандай нерсеге жетелеп алып келе алам? Мен өзүмө өзүм эмне бере алам? Кел деп туруп өзүңдөн изденсең, өзүңдө толтура алам жатат экен. Өзүңдүн чоң касиеттериң бар экен. Ошон үчүн эң биринчи адам өзүнө өзү суроо берип, өзүнөн издеш керек экен. Башка бирөөдөн үмүт өтүп, жалдырама болуп отурбаш керек экен. Тил академиясын өзүңүздүн бир тууган эжекеңиз Гүлзат айым менен негиздегенсиздер да? Жок, бул жерде мындай болгон. Гүлзат эжекем экөөбүз чогуу башка ишкананы ачып чыкканбыз. Ал жерде чогуу ишти алып бардык, жакшы жыйынтыктарга жетиштик. Анан ушундай учур келет экен, ажырашуу болот экен, бөлүнүү болот экен. Гүлзат эжем ошого бөлүндү, мен дагы аны туура көрдүм. Анан экөөбүз эки жолго түшүп, ар ким өзүнүн арабасын сүрөмөйгө кирдик. Ошол азыркы учурда мен Тил академиясын жетектеп келем. Гүлзат эжемдин өзүнүн окуу жайы бар. Башында бирок экөөңүздөр бизнес өнөктөштүктө болдуңуздар да. Негизи эжесиңди бир компанияда иштегени, же болбосо бир ишти алып кеткени, ортого акча аралашканда же башка аралашканда мамилеге тоскоолдукту жаратпайт бекен? Мамилеге тоскоолдукту жаратат экен. Бир тууганчылыкка кадимкидей чоң запкысын тийгизет экен. Жакшы бир тууганчылык сапаттар ортодо урап кетет экен. Анан акча ойногон жерде көп жакшы нерселер жоголо баштайт экен. Ошон үчүн колдон келсе бир тууган бойдон калыш керек экен. Жада калса жолдошуң менен дагы ортодо бир иш алып баруу менин жеке оюм боюнча жакшы нерселер жаратпайт экен. 24 саат бою чогуу жүрө берсең, ортодо пикир келишпестиктер болот экен, кайым айтышуулар болот экен, кайчы пикирлер болот экен. Ошолордун негизинде жек көрүү сезимдер көмүскөдө пайда болуп, топтолуп, анан алар сыртка чыгып жарылганда кадимкидей эле цунами каптайт экен. Ошон үчүн колдон келишинче бөлөк жумуш алып барган жакшы экен. Сиз баарын ичиңизге чогултуп алып, анан бир бук болуп туруп, анан кийин жарылгандардансызбы, же болбосо бат-баттан жарылып турасызбы? Мен билгенден Гүлзат айым бат-баттан эле жарылат болуш керек, Экөөңүздөр мага карама-каршыдай сезиле бересиздер да. Сиз токто, Гүлзат айым болсо көпчүлүк билгендей эле от, өрт. Көбүнчөсү Гүлзат эжемдин шайыра шатман, маңдайы жарыла сүйүнгөн, шаңкылдаган сапатын бул жеңил желпиликке окшоштура беришет да. Гүлзат эжемде тереңдик көп, Гүлзат эжемде бийиктик көп. Болгону ал жеңилдик менен аны айкалыштыра билет. Жеңилдик менен ширелетип, шайкеш келтиргенди билет да. Гүлзат эжем биринчиден журналистика окуган, пиар жаатынан күчтүү, маркетинг жактан жакшы курч билимдери бар. Анан Гүлзат эжемде тартынуу, уялуу, ыйба кылуу деген сезим такыр жок. Мен мисалы үчүн купальник кийип эл астына чыга албайм. Чын айтам. Мен ошондой кыла албайм. Мен мууздак сууга түшө албайм.
ага мен эч бара албайм агачы. Купальник кийген кезде деле менин денем ага эме бербейт, жол бербейт да. Гүлжат эжем ушундай денеси бар экен, купальник кийсе жарашат экен. Анан ошол эле учурда ичинде ички сезимдери күчтүү экен, өзүнө эрдик топтой алат экен, элге чыгат экен. Анан хайп дейсизби? Дагы деле айтам да, Гүлжат эжемдин бул өзүнүн Пиардын бир түрү бул. Түшүнгөн адамга пиардын бир түрү. Бул деле пиардын бир түрү. Мыкты пиар. Ошон үчүн Гүлзат эжемдин ар бир баскан турганы бул анын өзүнүн жеке чечими, өзүнүн жеке тыянагы. Мен Гүлзат эжеме эч качан сен муну жаса, сен мунуң туура эмес деп айткан эмесмин, айта да албайм. Ушундай экен да, бир туугандар ар кандай болот экен. Гүлзат эжемдин башкача сапаттары бар. Ошол эле учурда мени көбүнчөсү айтат, сен оор басырыктуусуң, сен токтоосуң дейт. Анан ушул сапаттарым деле мага, менин оюмча, көп жемиштерди алып келет. Мен мындай адаммын да, бир жерге үйрөнсеп, анан кийин ал жерде сөзсүз бир эмесин чогултушум керек. Анын упайларын чогултушум керек, натыйжасын көрүшүм керек. Ал жерден бир мага пайда чыкмайын, токтоп кала албайм да. Гүлжат эжем бул жакта жумушту алып кете берет, ал жакта жумушту алып кете берет. Ушундай карама каршылык сапаттарыбыз бар. Бирок көбүнчөсү айтат, сырткы келбетиңер окшош экен дейт. Үнүңөр окшош экен, күлгөнүңөр окшош экен дейт. Анан кээ бирлер бетиң эле момундай шылдыңдагандай, шаккаба чеккендей эле айтышат да. Сен семиз экенсиң, ал арык экен. Же болбосо ал сулуураак сага караганда деп ушундай эле айтып коюшат. Ооба деп эле коем, ооба, ушундайбыз деп эле коем. Амина айым, мисалы психологияда деле айтылат экен го. Мына ушундай салыштыруу болгондо эч нерсе болбой койбойсуң да, көңүлүңө тийип калат дегендей. Сизде андай болбойбу? Гүлзат эжем менен мени салыштырганда кээ бирлер аны катып айтат, кемсинтип айтат, шакаба чегип шылдыңдап айтат. Ошол кездерде мен арданам, көңүлүм чөгөт, кадимкидей эле сынып калам, шагым сынып калат. Анан кайра ойлойм, демек Гүлзат эжемди айтып атса, Гүлзат эжемди алар кеп кылып атса, Гүлзат эжем алдыда экен. Гүлзат эжем алдында болуп атса, демек мен Гүлзат эжемдин сиңдиси, ошол эле сапаттар менде деле бар. Менде деле демек ошонун үстүнөн иштешим керек, ошол сапаттарымды өрчүтүшүм керек деп кайра тескерисинче буну жакшы нукка оодарам дагы, мындан жакшы нерсени көргөнгө аракет кылам. Азыр ушул убакыт өткөн сайын ушуга ушундай демеге келдим да, менчи ой пикирлерге келдим. Ар бир нерседен жакшы нерсени тапканды үйрөндүм. Кээ бир адамдар бар, жакшыдан жаманды издей берет, туурадан бир кемчилик издей берет, жумурткадан кыр издей берет. А мен тескерисинче жакшы жагын издеп, ошондон бир сабак алам, тыянак чыгарам дагы, жолумду улап кете берем. Мен көпчүлүктөн угуп калам да, эже сиңдинин ортосунда ушундай боло берет депчи, атаандашуу дагы болот депчи. Бул нормалдуу нерсеби же иштеп чыгыш керекпи муну дагы? Бир тууган деген бул турмуштагы эң чоң сенин асказоодой болгон таянычың, тирегиң бир тууган экен. Бир тууган сени эч качан жаман абалда калтырып таштап кетпейт экен. Ушуну унутпашыбыз керек, бул биринчи. Экинчи, бир туугандардын арасында ар дайым эле жаштайыбыздан эле атаандашуу болуп келген. Айрыкча удаа төрөлүп калгандар да сөзсүз атаандашуу болот. Бирок ал болот. Ал болот. Бул болгон нерсе калып калбайт экен да. Сен менен деле чоңоюп келе берет да. Ошон үчүн биз кайсыл жакты тандасак, ошону менен кете беребиз. Бул менин бир тууганым, бул менин каным. Бул менин тоом, бийиктигим деп ушул добушту тандасаң, ушул жаатты тандасаң, ошол бир тууганыңды тоодой көрөсүң, тирегиңдей көрөсүң. Бул бир тууганым менин душманым, бул бир тууганым менин атаандашым десең, бул деле өзүңдүн ой пикирлериң. Ошон үчүн мен Гүлзат эжемди бул таянар тоом, асказоом, мага чыйыр жолду салып берген бул бир тууганым деп ойлойм да. Чыйыр жол дегеним, азыр сиз англис тилин айтып атпайсызбы? Англис тилин окууга үндөгөн, үгүттөгөн бул менин Гүлзат эжем. Мен 9-класста болгондо, ал кезде Ала Букада жашайт элек, 1-курсту бүтүп келип, Гүлзат эжем, айгыз, сен тил үйрөнүшүң керек экен. Англис тилин билип алсаң, өзүңдү саздан сууруп чыгат экенсиң. Чоң горизонттор сага ачылат экен. Чоң эшиктер да ачылып, жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болот экен. Деп мага кулагыма кумдай коюп, чыйыр жолду салып, жолду көрсөтүп берген бул Гүлзат эжем. Ошон үчүн мен бул жакта Гүлзат эжемдин салымы чоң деп айта алам. Эжеке кичинесинде кандай эле, сиз кандай элесиз, мамилеңиздер кандай эле? Гүлзат эжем мектепте 2 жыл президент болуп, мектепти башкарып, жакшы өзүнүн жыйынтыктарын көрсөтө алган. Мектепте ошол кезде эле президент болуш
өтө кыйынчылыкка турат. Сени жөндөн жөн эл тандабайт. Гүлзат эжем ошо жаштайынан эле курч, бекем, билимдүү, ары интеллекти жогору, тайманбастыгы, аракетчилдиги, элди жетектей алган, элди алдыга сүрөй алган сапаттар болгон. Ошол анан эжени көрүп кызы сөт болуп мен дагы жетилип келдим. Гүлзат эжем отличник болгон, 5ке окуган. Ошол эле кезде көп тилди билген Гүлзат эжем. А мен жаштайыман деме дейбиз го, староста дейбиз го, класском дейбиз го. Ошо кичинекей кези менен мага классты бөлүм башчы кылып коюп койчу, класстын жетектеп келчүмүн. Анан жакшы окуганга аракет кылчумун. Менде 4 деген баа болуп калып, ата энем ыйлап келген учурум болгон. 4 деген баа сонун баа. А бирок мен ушул 4тү өзүмө ыраа көргөн эмесмин да. Мен 4төн бийикмин. Мен ар дайым 5ке тете кызмын. Менин бүт нерсем 5 болуш керек. 4 тарабым эме болуп туруш керек. Төгөрөк болуп туруш керек деп ушундай принциптерди ата энем коюп койгон экен да. Ошондой учур болгон. Анан ар дайым эле элди билимге үндөп келем. Билим жакшы нерсе экен. Билими бар адам көп нерсеге сара эсеп салып эле өзү эле аңдап, баамдап, түшүнүп коет экен. Анан билими жок адам такыр ары өтө албайт экен да. Ушул тоскоолдуктарды да жеңе албайт экен. Билими жок адам караңгылыгын алдырып, жапайлыгын алдырып, анан жарды адамга да айлана баштайт экен. Ошол жанагы кечээ бир жакшы сөз уктум. Айып болсо денеңде, кийим менен жабарсың дейт экен. Айып болсо мээңде, майып бойдон калаарсың дейт экен. Андыктан майып бойдон албашыбыз үчүн биз акылыбызды өөрчүтүп, аң сезибизге билим берип, өзүбүздү өзүбүз азыктандыра беришибиз керек экен. Тил академиясынын негиздөөчүлөрүнүн бирисиз да. Жалпысынан канча тил билесиз? Анан мына ушул тил үйрөтүү жаатындагы тажрыйбаңыз тууралуу дагы сөз кылбасак болбойт го? Тил академиясы боюнча айта кетсем, Тил академиясынын Бишкекте 10 филиалы бар. Ошол эле учурда Казакстанда иш жүргүзүп келебиз. Алматы шаарында ал жерде да 3 филиалыбыз бар. Элге билим бергенге аракет кылабыз. Кээ бир компаниялар бар, пиво сатышат, арак сатышат, же болбосо тамеки өндүрүп чыгарып, элге зыянын алып келет, бирок мамлекетке пайдасын алып келет. Ошол учурда элге зыяны көбүрөөк да. А биз элди көбүрөөк агартабыз, элге жол көрсөтөбүз. Тил билген адам жаман болбойт экен да. Кошумча тил билип алган адам эч качан кор болбойт экен, жаман болбойт экен. Кечээ күнү жакында бир сонун сөз уктум. Ошол сөздү угуп ушунчалык таасирлендим да. Мындай экен десеңиз. Орус тилим оң колум, казак тилим сол колум. Аларды мен кармаймын, эки тилди билдим мен, демек элден артта калбаймын. Англис тилим оң бутум, түрк тилим сол бутум. Алар барда басамын, далай кырдан ашамын. Алар барда жүрөмүн, эне тил кайда десеңиз, эне тил менин жүрөгүм. Шунчалык сонун сөздөр да. Эне тилди эң жогорку тепкичке коебуз, жогорку деңгээлге чыгарабыз. Ошол эле учурда кошумча чет тилдерин өздөштүрүп алсак, ушунчалык сонун нерсе экен. Кошумча чет тилдери бизге кадимкидей дем күч берет экен, жол ачып берет экен, курал болуп берет экен. Максаттарыңды оңоюраак багындыра алат экенсиң. Анан кадимкидей канат бүтүп капталыңа уча алат экенсиң да. Ошон үчүн элдерди чакырат элем. Эне тилиңерди жакшы өздөштүргүлө. Кыргыз тилин биринчи тепкичке койгула. Ошол эле учурда чет тилдерин алып кете бергиле. Ошол. Жалпысынан канча тил билесиз? Жалпысынан 6 тил билем. 6 тилде сүйлөгөнгө аракет кылам. Бирок акыркы учурларда кыргыз тилге көбүрөөк басым жасай баштадым. Анткени орус классты бүткөм, ой жүгүртүүлөрүм орусча болот. Жумушта көбүнчө англис тилинде же болбосо орус тилинде сүйлөйбүз. Казак элине чыксаң, алар дегеле орусча сүйлөп жатып калышат. Анан байкап көрсөм, баскан турганым, ой жүгүртүүлөрүм 99% орус тилинде болуп калыптыр. Анан азыр өзүм сара эсеп салып, көз жүгүртүп көрүп кой, кыргыз тилине да ыкташым керек экен. Кыргыз тилинде ушунчалык чоң кудурет бар экен, күч бар экен, укмуш даанышмандык бар экен деп азыр өзүм ушул нукка буруп келе жатам. Нукка буруу кандай китеп окуудан башталдыбы, кандай болду? Ооба, нукка буруу деген бул биринчи кезекте китеп окуу. Ошол эле учурда чоң мыкты залкарларыбыз бар биздечи.
аттарын айтып кетсең алар тым эле көп да. Ошол Залкарлардын китебин окуйм, интервьюсун угам, алардын автобиографиясына көп үңүлүп кирем. Ошолорго көп маани бере баштадым. Анткени биз кыргыз тилин сиз, мен даңазалап ошо кыргыз тилин астыга сүрөп чыкпасак, биз улутубуз жок болуп калат экен. Ошон үчүн эң биринчи орунга кыргыз тилин коебуз. Азыркы учурда мына Кыргызстанда дагы, Казакстанда дагы бизнес кылып атасыз да, ишкерлик менен алектенип атасыз. Эки өлкөнүн иш жүргүзүүдө, бизнес кылууда айырмачылыктары же болбосо артыкчылыктары кандай болот? Кайсыл жакта ыңгайлуу? Анан билимге кызыккандар, мисалы, бизде арбынбы же Казакстандабы? Тилекке каршы билимге кызыккандар, билимден акчасын аянбай, акчасын билимге сарптагандар тилекке каршы Казакстанда көп. Казактар эмнегедир билимди көбүрөөк баалап келет. Балким ошондон улам алардын өнүгүүсү тезирээк болуп аткандыр. Бирок ошол эле учурда бизде Кыргызстанда деле азыр чет тилдеринин керектүүлүгүн, зарылчылыгын түшүнүп жеткендер өтө көп болду. 90го жеткен абышкалар да келе баштады. 90догу абышка элестетиңиз. Ал айтып атат, 90догу абышка мен 2 айдан кийин Америкага учам, балама барам. Мен үйрөнүшүм керек деп келип атат. Ошол эле учурда 9 жаштагы бала дагы бар да. Ар бири азыр англис тилинин деги эле койчу, ар бир чет тилинин керек экенин баары эле айтпаса деле түшүнүп калды. Өздөрү үйрөнүп атышат. Болгону кээ бир кезде жалкоолук кылып коюп атабыз. Биз адамдар жалкоолук кылып, убактым болбой атат, анан эртең окуйм, бүрсү күнү окуйм, зарылчылыгы пайда болгондо окуйм, анан кийин мугалим анча жакшы билим бербейт экен деп шылтоолорду таап коюп атабыз да. Жок, кээ бирлер бар. Мен азыр үйрөнүп чыкпасам болбойт. Мына ушул билимди алып алсам, чет тилин өздөштүрүп алсам, менин турмушум өзгөрүлүп кетет. Мен өзүмдү саздан сууруп чыгам, кадимкидей чоң мүмкүнчүлүктөр мага пайда болот экен. Жакшы каржы таба алат экен дегендер дагы толтура да. Суроо талап бүгүнкү күндө англис тилине көппү? Англис тилине өтө көп. Англис тилине өтө көп. Ошол эле учурда орус тили деле четте калып кеткен жок. Орус тилин эле үйрөнөйүн, өздөштүрөйүн деген кыргыздар да көрүп. Биз каалайбыз, каалабайбыз, орус тили бизде бар жашообузда. Көп жерлерде орус тилде сүйлөөгө туура келет. Анан ошол эле учурда англис тили деле азыр жакшы жолдо кетип баратат. Айтайын дегеним, бир тил менен чектелип калбаш керек экен. Кыргыз тилин жакшы сүйлөш керек экен. Кыргыз тилинде өзүбүздүн эне тилибизди эң жогорку деңгээлге коюшубуз керек. Ошол эле учурда курал катары, кошумча мүмкүнчүлүк катары чет тилдерин өзүбүзгө өздөштүрүшүбүз керек экен. Эгер айым жеке бир ишти алып кетип, ал жаатта чоң бир жетишкендиктерге жетишсе, сөзсүз түрдө бизде өзү деп эмес, артында аркасында бирөө турат дейт экен да, жолдошу турат, же болбосо дагы тектүү жердин кызы окшойт деген, бардар жердин кызы окшойт деген сыяктуу сөз болот да. Андай сөздөр сизде деле болгон болсо керек, кезинде сизге байланыштуу дагы. Кыргызда жакшы сөз бар да. Жандоо кийик аттырат, болбосо жоого чаптырат дейт да. Анан менин жанымдагыларда демек мага ушул шарт түзүп берип атат. Мага ыңгайлаштырып берип атат. Мага дагы да бир жакшы жыйынтыкка жетишкенге өбөлгө болуп атат. Ошон үчүн жанымдагыларга рахмат деп айтам. Анан ошол эле учурда мен Ала Бука, Чаткалдын ата бабаларым ошол жерден болгон. Алар дагы өтө билимдүү, билими терең кишилер болгон. Ошону унутпайм да, мен өзүмчү. Мен тектүү жердин кызымын, менин дээримде бар деп өзүмө өзүм суроо берип эле өзүм издене берем. Таятам Нарындын соту болуп келген. Эң күчтүү кишилердин бири болгон ошол кезде. Анан менин ата бабаларым ушундай болуп атса, анан мен жөнөкөй эле киши болуп каламынбы? Кой, антпесем болбойт деп майдаланып кетпегенге аракет кылам да, анан өзүмдү өзүм чогултуп, акылымды чогултам, тажрыйбамды арттырам, даанышмандыгымды арттыргым келет, көп китеп окуйм. Кичинекей нерсе менен эле чектелип калбайын деп өзүмө өзүм суроо талап кое берем. Жеңилбестен жеңиш жок деген сөз бар кыргыздарда. 99 жолу кулап калып, мүдүрүлүп, чалынып калып, анан 100-чү жолу турган адам бул жеңген адам. Демек, буга чейин мен кадимкидей чоң бир азаптарды көргөм, кыйынчылыктарды көргөм, башымдан укмуш кыйын жашоону өткөзгөм да, көз ирмемдерди.
ошон үчүн балким ошол азыр жасап келген жумушумдун натыйжасы азыр ушул болуп аткандыр. Анан негизи эле ишмердүүлүктү алып кетиш аял затына оорураак болот экен. Биз аял заты көбүнчө үйдө болгонду каалайт экенбиз. Күйөөбүздү, жолдошубуздун артына катынып, бекинип турганды каалайт экенбиз. Бул биздин психологиябыз экен, бул биздин жаратылышыбыз, табиятыбыз ушул экен. Анан бирок ошол эле учурда мен жашынып, бекинип калгандай неме эмесмин да, бир алсыз, бир мажүрөө адам эмесмин да. Менде деле бирдемке бар да. Ата энем себеп койгон үрөөнү бар, ата энем салган угуту бар, билими бар. Өзүм дагы мындай аракетчил жанмын. Бир жерде отуруп жөн эле отура албайм. Мен ар дайым изденип турушум керек, бир нерсени жаратып турушум керек, жоктон бар кылып турушум керек, бирди эки кылып турушум керек да. Анан ушул касиеттеримди көбүнчө өөрчүткөнгө өзүм аракет кылам. Сиз ар дайым үй бүлөнү биринчи орунга коесуз да, ошо бала чакаңызды, жолдошуңузду, аны менен катар эле ишкерликке дагы ошончолук көңүл буруу кандай болот? Кантип жетишесиз? Бул чынында оор. Чынын айтсам оор. Жумуш орун ачып келип, ошол жерге жакшы адистерди тартып, аларды жумуш менен камсыздап, айлык маянасын убагында берип, атаандаш дейбиз го, конкуренттерге жеңилип калбай, алардан алдыга умтулуп чыгып кетүү бул чоң бир жетишкендик, эрдик. Ошол эле учурда балаңды төрөп, аларга билим тарбияңды берип, алар дерезеге жеткирүү бул дагы бир көп күчтү, көп убакытты, көп ресурсту талап кылат. Анан мен жаштайыман ошого үйрөнүп калыптырмын. Буну дагы чогуу алып кетишим керек, наркын да чогуу алып кетишим керек. Оң көзүм мен сол көзүм кайсынысы керек дей албайсың да. Бала оң көзүң, жумуш сол көзүң. Ошон үчүн чогуу алып кеткенге аракет кылам. Бул жаатты алып кетиш үчүн, экөөнү тең чогуу алып кетиш үчүн көп китептерди окуйм. Көп китептер мага жардам берет. Билим алам, тренингтерге катышам, курстарды сатып алам атайын. Деги эле өзүмдү өөрчүтүүдөн, билимден акча аянбайм да. Акчаны үнөмдөбөйм. Акчаны башка нерседен үнөмдөшүм мүмкүн. Мен мисалы үчүн кымбат баалуу кийим кийбей коюшум мүмкүн. Алтын тагынбай коюшум мүмкүн, бирок билимди алышым керек да. Билимди алган билимим мага кийин жарыгын тийгизет. Кийин мага акыбети кайтат. Кийин ошонун пайдасын көрөм деп ойлойм дагы, анан ошо акчамды көбүнчө билимге жумшайм. Жолдошуңуз кандай кабыл алат? Жолдошуңуз негизи Жолдошум, сиздин ишмердүүлүгүңүздү жалпысынан? Мен жолдошума күйөөгө тийгенге чейин эле ишмердүүлүктү алып кетчүмүн. Ал киши менин ошол жерде бир эле учурда Шымкент шаарында, Алматы шаарында жана Бишкек шаарында чогуу ишмердүүлүктү алып кеткен кезде мен алганда, анан мен ага айтчумун: сен мени тыйып үйдө отур, сенин ордуң үйдө эле дей берсең, анда бизде турмуш болбой калат. Мен үйгө да жетишкенге аракет кылам, бала төрөгөнгө да аракет кылам. Ошол эле учурда менин ишмердүүлүгүмө жолтоо болбошуң керек. Тоскоолдуктарды пайда кылбашың керек деп башында эле шарт коюп алгам. Анан жолдошум макул болгон. Анан азыр жолдошум айтып атпайбы: мен сага үйлөнгөнүмдүн себеби сенин билимиң бар болчу, аң сезимиң башкача болчу. Сендей аял менин балдарымды тарбияласын деп мен сага үйлөнгөм дейт. Жолдошум да түшүнүктүү адам, көп жерди байкап түшүнүп алат. Айтпай турсаң деле сөздүн төркүнүнө жетет. Ошондой киши. Деги эле ушу ата энеңизден алган тарбия кандай эле, анан азыр өзүңүздүн балдарыңызга кандай тарбия бересиз? Ата энем мага илгертен көп талап коюп келген. Сен чоң жетишкенде жетишишиң керек. Бардык балдарына, жеке сизге эле эмес? Бардык эле балдарына. Сенде көп касиет бар, сенде көп угут бар. Сен ушундай сонун кызсың деп кулагыңа куя берсе, ошого ишенип алат экенсиң. Бул биринчи. Экинчи, бизде ал кезде көп ур токмок болчу. Энем жактан, апам жактан көбүрөөк ур токмокту мен жеп калгам. Эмнеге сиз жеп калгансыз? Мен жеп калгам, анткени үй бүлөдө улуулар кетет, Бишкекке билим алганы кетишет, студент болушат, жалгыз мен таңкы 5-те турам. Үйдү жайгаштырып коюп мектепке кетем. Мектептен анан кийин 5ке окуйм. Мектептен дагы ары карай базарга барам. Базарды ишимди алып барам дагы. Дүкөнүбүз бар болчу. Дүкөндө сатчубуз. Ар кандай буюм-тайымдарды. Ошолорду сатып келип, кайра кечине үйгө келесиң, үй тиричиликти аткарасың. Анан үйгө ата энең кечине келген кезде бир жумуштар аткарылбай калган болот.
балалыгыңа саласың, балким унутуп каласың, аткарылбай калган кезде анан энем көбүнчө мени уртокмо калып койчу. Чымчып койчу, уруп койчу, бирок мен ага капаланбайм, ага арданбайм. Туура эле кылган экен. Мени ошол кезде ойготкон экен. Мага балким ошол керек болгон, ошол учурда. Анан биз азыр балдарыбызды бир аз туура эмес тарбиялап келаткандай сезиле берет да магачы. Балдарыбыздын тамак ашы даяр, үйү даяр, эч бир умтулуу сезими жок. Кой аракет кылайын деген бир талпынуу сезими жок. Кээ бирлер бар, ашыкча чоң телефондорду карматып коет, машиналарды айдаттырып коет. А баласы өзү бир аракеттенүү сезимдери жок да. Анан азыркы сен алаканга салып багып аткан балаң эртең бирөөнүн таманында калып кетпейби деп мен ушундан корком да. Сен көлөкөгө салып багып атасың, а эртең турмушка келгенде турмуш аны сындырып койбойбу? Турмуш күн көрсөтпөй койбойбу дейм да. Анан ашыкча эле балдарыбыздын көзүн карап, балдарыбызды боорубузга кысып атып, айрыкча аял заты эркек балдарыбызды бу этегибизди деле сактай берет экенбиз, этегибизди чыгарабыз келбейт экен. Ошентип атып эле эркектерибизди да алсыз кылып, эркек балдарыбызды тарбиялап коюп атабыз. Ошон үчүн мен азыр балдарыма эң биринчи орунда билим бергенге аракет кылам, билимге үндөйм. Кадимкидей эле жанына туруп алып, кандай окудуң, эмне кылып келдиң, канча баа алып келдиң, даярданып бардыңбы деги, бул кандай болот деп отуруп сурайм. Анан кээде алар тажап кетишет. Болдучу койчу дедим. Ансыз деле окуган мектебибиз күчтүү мектептердин бири. Келип алып, сиз дагы бизди эзесиз дешет да. Анан байкап көрсөм, балким тажатып атса, тажатып аткандырмын балдарымды. Бирок балдарымдын азыркы алып аткан билими эртең аларга чоң бир пайдабал болуп берет. Бул билимдин жарыгы кийинчерээк сөзсүз тиет. Ошонун акыбетин балдарым көрөт. Ошол учурда балдарым мага рахматын айтат деп мен өзүмдү өзүм соротуп келем да. Анан ошол эле учурда карасаңыз, азыр мына накта билимдүүлөрдүн заманы келди. Накта кесипкөйлөрдүн заманы келди. Илгери оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн болчу. Азыр андай болбой калды. Билимиң барбы, акылың жетеби, иш билгилигиң барбы, көзүң жетеби, ушул баштаган ишти аягына чыгара аласыңбы? Ошону менен элдер эсептешип калды. Ошон үчүн балдарыңарды бир ийгиликке жеткирем десеңер, эң биринчи эле биз ата эне билим беришибиз керек экен. Билимге үндөшүбүз керек экен. Балдарыбызды карап көрсөңүз, эмне каалайсың деп аны өзүнүн оюна койсоң, телефон каалайм, тамак каалайм, болду, оюн каалайм деп калат экен. Болду, ушул эле нерсени каалайт экен балдарыбыз. А бул нерсе балдарыбызды эч нерсеге жетелебейт. Эч бир жакшылык алып келбейт. Анан кадимкидей телефонду колунан жулуп алам дагы оку деп мажбурлайм. Кичинеңизде ким болгуңуз келчү? Кичинемде ким болгондо эң биринчи мен өзүнө бутуна бекем турган, бирөөгө көз каранды эмес, жарды эмес, тилемчи эмес, тескерисинче элге бере алган адам катары көргөм да. Анан өзүңдөн эле издене беришиң керек экен адам. Кээ бирлер бар, мага берчи деп эле жалдырай беришет. Бирөөдөн үмүт деле кылып турушат да. Мен ушундай эмеге келип калыптырмын да, аң сезимим ушуга жетип калыптыр. Мен бирөөдөн сурабашым керек, мен өзүмдө болуш керек. Мен өзүмдө болсо, башка бирөөгө бере алам деген принципмен жашайм да. Буга чейин сулуулук салонунда иштеттиңиз, э? Ал жаатта да өзүңүздү сынадыңыз. Ал салондор жабылдыбы же эмне болду? Бир учурда Бишкекти жакшы дөңгөрөтүп, 2 салонду иштеттик, сулуулук салонун иштеттик. Ал жакта да жакшы жыйынтыктарды көрсөттүк, жакшы кызмат өтөп келдик, жакшы каржы таптык дегендей. Анан ушундай болот экен да, кээ бир акылы азыраак, дарамети, адеп ахлагы төмөнүрөөк кыздар келип, 2 сом берип, 2000 сомдук кылып мээңди кагып алат экен да. Ушунчалык негативге бөлөп сени жаман эле абалда калтырып коюшат экен. Ошондон улам бергениң 2 тыйын мага келтирген, менин аң сезимиме келтирген, көдөнүмө келтирген жаракат ушунчалык чоң болуп кетет экен да. Анан ошону койчу, 2 тыйын таппаса таппастырмын
деп анан ушуну жаап коюуну мен өзүм туура көрдүм. Бул менин өзүмдүн жеке чечимим болчу. Ошон үчүн салонду иштеткен өтө сонун нерсе, жакшы акча табасың, бирок ошол эле учурда кээ бир адамдар түшүнбөстүк кылып мээңди ортуп коет экен да, жүрөгүңдү ортуп коет экен. Азыркы учурда сиз Кыргызстандасыздарбы үй бүлөңүздөр менен же Казакстандабы? Же эки жакта тең турасыздарбы? Үй бүлөм менен Кыргызстанда турабыз, бирок мен жума сайын барып келип иштеп турам. Үй бүлөңүз бул жакта. Ооба, үй бүлөм бул жакта болот. Ишкер айым катары айтсаңыз да, бизде мисалы финансовая подушка деп коет, же болбосо акчаны кантип туура пайдаланыш керек деп коет, акча кантип сарамжалдуу болуш керек деп коет. Сиздин акчага болгон мамилеңиз кандай өзү? Акчага болгон мамилем илгертеден жоктон бар кылуу, анан бирде эки кылуу. Жерде жаткан бир тиынды болсо дагы көтөрүп, аны бир жерге коюп коюу, ошол бир тиын эртең сага 10 сом болуп берет деген принципти кармайм. Анан акча жаатында өтө сарамжалдуумун. Өтө кээде ашыкча. Кээ бирлер бар, ысырапкорчулук кыла берет. Оңго солго асманга жерге кылып эле чаачып эле көп эле акча чогултуп келип таап келишет, анан аны чогулта албайт да. А мен кичине акча тапсам дагы ошону чогулта алам. Мына мен ушул сапатым менин оюмча мени көп ийгиликке жеткирди да. Анан эң биринчи аял заты ушуга биз маани беришибиз керек экен. Бизде ар дайым өзүбүздө финансылык, каржылык пайдубал бизде болуш керек экен. Өзүңдө пайдубал болбосо, фундамент болбосо, бат эле урап калат экенсиң. Бирөөгө зар болуп калат экенсиң, бирөөнүн көзүн карап калат экенсиң. А бирөөнүн көзүн караганда сенин мээң ушундай режимге түшүп калат экен. Ал мээ сага жакшы чечим, жакшы жыйынтык чыгарып бере албайт экен. Жакшы ойлорду бере албайт экен. Тескерисинче, өзүңдө акча болсо, өзүңдүн бутуңа бекем турсаң, өзүңдө каражат болсо, сенин мээң башкача иштей баштайт экен. Ушул каражатты кантип туура колдоном? Дагы да акча чогултуп келип, ушул акчаны кандай туура сарптайм деген ойдо болот экенсиң. Ошон үчүн аял затына ушуну айтып кетер элем да, эң биринчи финансылык пайдубалды өзүңүздөргө куруңуздар. Эч кимге көз каранды болбоңуздар. Ата энеге, бир тууганга, курбу курдашка, баштык деп коебуз го эми, мүдүрүбүзгө, жолдошубузга эч кимге көз каранды болбошубуз керек экен. Финансы жаатында. Апабызды дагы көпчүлүк таанып калбадыбы, Ата энеңиз тууралуу сүйлөшкүм келип атат. Апа кандай жүрөт? Ден соолугу жакшыбы? Апа, биз мама деп чоңойгонбуз. Мамам нарындан болот. Анан бизге бул жакшы эле көрүнүш. Кээ бирлер бар. О жоктонбой мама дебей, апа дебейсиңби деп. Эми биз ушинтип калыптанып калыптыр. Мама дейбиз. Анан көлдөө нарында көбүнчөсү эле мама деп чоңойт экен. Анан мамам жакшы жүрөт. Ден соолугу дагы жакшы. Ал киши дагы заманбап бойлонгон киши, замандын агымы менен. Замандын агымы менен жүргөн киши, ойлору жакшы. Анан мамамдын эң чоң бир жетишкендиктери бул анын балдары деп ойлойм. Анын балдары. Эне катары ал өзүнүн озыйпасын, өзүнүн милдетин өтө сонун деңгээлде аткарып койгон. Азыркы коомдогу аял заты кандай болуш керек деп ойлойсуз? Мен аял катары эң биринчи эле жаш кыздарыбызга, секелек кыздарыбызга ушул кептеримди айтат элем да. Өзүң даяр болбой туруп, билимиң жок болуп, бир кесиптин ээси болбой туруп, же болбосо бир өнөрүң жок болуп, күйөөгө тийгенге шашпа. Сен күйөөгө тийгенден кийин ал жакка барганда кайын журтуңа кызмат өтөөгө тийишсиң. Каалайсың, каалабайсың, бул кыргызчылык. Кайын журтуңа кызмат өтөөгө тийишсиң. Сен кайын журтуңа кызмат өтөп жатып, өзүңө убакыт бөлө албайсың. Өзүңө убакыт сарптай албайсың. Өзүңдү өстүрө албайсың. Ошон үчүн ага чейин өзүңдү түптөп ал. Өзүңдү такшалтып, жетилтип, убактыңды, ресурсуңду, акчаңды, билимиңди баарын өзүңө сарптап алып, өзүңдү бир деңгээлге көтөрүп алып туруп, анан кийин күйөөгө тий. Ошол кезде күйөөңө барган жериңдин дагы алкышына тете болосуң. Ошол жерде урмат сыйга тете болосуң. Ошол эле учурда сөзүң дагы өтүмдүү болот. Анан кээ бир кыздарыбыз бар, мектепти бүттүп эле мынакей күйөөгө тийсем, бактымды ошол жерден тапсам деп эле өзүн изденбей туруп эле бактысын ошол барган жерге эле байлап коет да. Ошого бир аз туура эмес көз караш экен бул деп азыр өзүм баамдап жетип калдым. А биз кыздар, аял заты баардык күчүбүздү өзүбүзгө жумшасак, билим алсак, билимибизди тереңдетсек, көрөгөчтүгүбүз артса, билимибиз артса, даанышмандыгыбыз артса,
Анан биз барган жерибизди агартып, көгөртүп, ошол жерге салымыбызды кошуп, аларга жакшы балдарды төрөп, анан балдарды төрөп коюп койбой, аларга жакшы тарбия, таалим тарбия берип, аларды эрежеге жеткизе алат экенбиз. Ошон үчүн демек аял заты эң биринчи эле чуу дегенде өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Өзүңдү өнүктүрүүдөн, Ооба. Канча жашыңызда турмушка чыккансыз? 21. Эрте турмушка чыккан экенсиз да. Эрте чыккан, бирок ошол кезде мен ойлойм, мен ушуга бышып жетилип келгенмин. Анан мен айтып атпаймынбы, мен баарын тең алып кеткенди жакшы көрөм. Тең салмактуулукту жакшы көрөм. Кээ бир аялда заты бар, акчасы бар, карьерасы бар, үй бүлөсү жок. Бул толук кандуу бактылуу сезе албайт өзүн. А кээ бирлери бар, үй бүлөсү бар, карьерасы жок, билими жок, жетишкендиктери жок. Ошон үчүн мен ар дайым ушул принципти кармап келем да, мен буну дагы чогуу алып кетишим керек деп өзүм издене берем, өзүм суроо кое берем. Эфирдин соңунда бул жакта сизди тартып аткан камераны карап туруп, көрүүчүлөргө кайрылуу жасап кетсеңиз болот. Соңку сөз. Көрүүчүлөргө кайрылуу жасаганда, азыр көбүнчө эле бизде көйгөй мындан болуп атат. Коом бузулду деп атабыз да. Коом бузулганга биз өзүбүздө күнөөбүз бар, күнөөлүү жагыбыз бар. Сиз коомсуз, мен кооммун. Мына камера сыртында турган оператор коомдун мүчөсү да. Ар бирибиз өзүбүздү тарбиялайлы, ар бирибиз өзүбүздү издейли. Анан коомду күнөөлөп, мамлекетти күнөөлөп, бул иттен оңой нерсе. Ар бир киши кыла алат буну. Өзүңө суроо берип, мен эмне кылып атам, эмне иш жасап атам, жакшыныкта бара жатамбы, же тескерисинче артка кайра кетип атамбы деп суроону берсек, жакшы жооптор өзү эле келе берет экен. Анан эч качан чөкпөшүбүз керек экен. Эч качан маанайыбызды түшүрбөшүбүз керек экен. Жеңилип бербешибиз керек экен. Турмуштун оош кыйыш жолу болобу, тоскоолдуктар болобу, ошолорду жеңе билишибиз керек экен. Аларды жеңиш үчүн биз өзүбүзгө күч топтошубуз керек экен. Күчтү качан топтойбуз? Билим алсак, тажрыйбабызды арттырсак, кесипкөйлүгүбүздү арттырсак, мыкты адис болуп чыга келсек, ошондо тоскоолдуктар өзүнөн өзү жок болуп кете берет экен. Демек, эң негизгиси биз күчтүү болушубуз керек экен. Билим жаатында, тил жаатында, менталдык жаатта, психологиялык жакта, дегиле физикалык денибиз сак болуш керек экен. Ошон үчүн эң биринчи суроону өзүбүзгө коюп, өзүбүздөн талап коюп, өзүбүздөн сурашыбыз керек экен. Ыраазычылык билгизебиз. Амин айым, атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн, маек үчүн рахмат, ыраазычылык. Дагы да болсо алдыда башка бир жаңылыктар менен келесиз деген ойдомун. Бүгүнкү сиз берген маалымат биздин айымдарга эле эмес, негизи эле азыр экрандын алдында бизди көрүп аткан көрүүчүлөр үчүн толук ишенимдүү түрдө айта алам, пайдалуу болду деп. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Гүлзат эжеге өзүнчө салам айтып коюңуз. Урматтуу Сереп ТВ телеканалынын, ошондой эле бизди азыркы учурда YouTube'дан көрүп аткан көрүүчүлөр, сиздер Амина Мамутбекова менен болгон маекти көрдүңүздөр. Амин айым Тил академиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, көп балалуу эне, баардык жакка жетишет, ишкер айым. Кайрадан эмки эфирлерден көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Эгер бул материалды азыр сыналгыдан көрүп аткан болуп, соңунда кошулуп калсаңыздар, ушул эле материалды биздин YouTube каналдан дагы көрсөңүздөр болот. Аман туруңуздар.